Assalamu alaikum ардактуу замандаштар, Тез Кабар каналынын көрөрмандары, саламатсыздарбы? Амансыздарбы? Тез Кабар каналы Оштогу сатыла турган батирлерди көрсөтүүнү улантып жатат. Кезектеги сатыла турган батирге назар салыңыздар. Биз азыр Оштогу ХБК кичи районуна келдик. Бул көчө Салиева көчөсү. Ош райондон облустук балдар клиникалык ооруканасы тарапка ушул көчөгө өтөсүздөр дагы. Бул жердеги облустук балдар клиникалык ооруканасынан өткөндөн кийин сол тарапта Береке маркетинин жанында ушул домду көрөсүздөр. Бул Салиева көчөсүндө жайгашкан 54-чү дом. Сатыла турган 3 бөлмөлүү батир дал ушул көп кабаттуу үйдө, төрдө, 3-чү подъездде 1-чи кабатта жайгашкан. Biz kelip kaldık. Негизи бул үйдүн короосуна унаа менен келе турган болсоңуздар, жийделик тараптагы көчө аркылуу да кирсеңиздер болот. Ал эми жөө сиздер базарчык тараптан каттайсыздар. Маңдайда Кейж Груп курулуш компаниясынын жаңы курган көп кабаттуу үйдө коңшу катары жайгашкан. Сатыла турган батир оңдон эсептегенде, биринчи солдон эсептегенде 3-чү подъездде турат. Бул подъезд стяжка жасалган, жүзүм бак бар экен. Сатыла турган батир 1-чи кабатта жайгашкан. Батирдин ээси менин жанымда. Ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Сатууга койдуңуз. Кайсы батир? Оңдо, солдо? Солдогу биринчи батир. Солдогу болсо мына терезе сиздики? Ушу терезе. Эки терезе да? Мына жер огород кимге карайт? Бизге карайт. Сизге карайт. Айланасы мына жактары тосулуптур. Бо жүзүм бак кылып койгонсузбу? Жүзүм бак кылып. Так, сөрү тапчан койсо болчудай экен, кошуналар менен маза кылып отурса болчудай экен. Көрүп турасыздар. Подъездге кирип бара жатабыз. 1-чи кабатта сол тарапта жайгашкан батирди баштан аяк толук көрсөтөбүз. Назар салыңыздар, көңүл буруңуздар. Батирдин номуру канча? 33. 33. Номуру сыртында жазылып эле экен, Бисмиллахиррахманиррахим. Мына ушул батир сиздерге ылайым насип кылып калсын. Ремонт жаңыбы? Ремонт жаңы. Киргенде эле байкалып атат го. Качан ремонт кылгансыз? Ремонтту быйыл кылдык. Быйыл жасадыңызбы? Карантиндеби же? Жок, карантинге чейин жасалды. Карантинге чейин, жаңы жылдан кийин. Жаңы жылдан кийин. Жакшы. Айтыңызчы, бул батирди эмнеге сатып атасыз? Бишкекке көчүп кетип атканыбызга байланыштуу. Бишкекке көчүп кетип атасыздар. Анда Бишкектен сатыла турган же алмаша турган батирлер болуп калса ойлоносузбу? Ооба, ойлонобуз. Варианты бар. Варианты бар. Красавчик сиз. Сонун. Бул вариантта жакшы экен. Бул МДФпи? МДФ. Жакшы вариант экен. Мында караганда алеги сары жынсы шымга окшош экен, бирок сонун жарашат экен. Карасаңыздар, киргенде эле батирдин ички аурасын ачат экен туугандар. Киргенде оң тарапта мына бул эмелекти көрөсүздөр. Кийим кечени, бут кийимдерди бүт ушул жерге коюп кирип чыга берсеңиздер болот. Күзгүсү да бар экен. Ушунда жуунуп таранып өзүңүздөрдү карап, каранып коюп кирип чыгып тура бересиздер. Жакшы. Сол тарапка бурулалы коридордон бир чекеден көрсөтө берели, Бул 1-чи чакан бөлмө санузел. Унитаз бар экен, ажаткана ичинде, раковина күзгүлөрү менен коюлган, бүт суу трубалары жаңы трубаларга алмаштырылып жасалыптыр. Аристон бар экен 80 литр, төрүндө жуунуучу жай. Бул жагы санузел, полуда, дубалыда кафелдениптир. Жакшы. Андан төргөтөлүчү. Бул жагыңыз кухнябы? Кухня. Кухнянын дубалы сплошной кафел го, Бүт кафел. Чай ичүүчү орундук. Төрдө холодильник. Ал эми сол тарапта төрдө мебель. Бул жерде мойка коюлган. Жанында кир жуучу машина, газ электропечка. Газ бар, Газ бар. Үстүндө өзүнчө текчелер, ортосу дуалдын кафели. Көрдүңүздөрбү? Отоплениянын батареясы да бар экен, бул жакта. Жаңы батарейка коюпсуздар. Терезеси көрүп турасыздар. Родной, сыртында темир решеткасы да бар. Потолок болсо пластик каражаттарынан жасалыптыр. Эшиктерин бүт алмаштырган окшойсуз, Жаңы эшиктерди коюпсуз да. Хайтек, заманбап эшиктерди. Ручкалары менен кошо. Жакшы. Эми бөлмөлөрдү көрсөтөбүз туугандар. Бул зал деңиз. Охо. Бул залды сиз мебелге толтурупсуз го, Почти 50% мебель ээлептир. Өтө жакшы көрүнөт экен. Көрдүңүздөрбү? Чалкалап гана жатасыздар, коноктор келсе дагы топтолуп ушул жерде отуруп, чай ичип, маектешсеңиздер болот. Спальныйда болобу?
Ушул кайсы жагы болот? Мына ягыбы? Бурч тараптан асты чыгат. Чыгат. Асты чыгып 4 адамдык спальня болот. 4 адамдык спальня болуп калат экен. Көрдүңүздөрбү? Демек заманбап күрөң түстөгү эмерек, жумшак эмерек. Эми бул залдын конок бөлмөсүнүн дуалына жабыштырылып жасалган обойлорго маани бериңиздер. Көрдүңүздөрбү? Золотистый, алтын түстүү обойлор. Супер моюшу экен. Өтө жакшы жарашыптыр. Бөлмөнүн ичин ачып коюптур. Бул залдын туурасы 3 метрден бир аз көбүрөөк, узундугу болсо 7 метр. Потолокко мындай кооз люстра илиниптир. Пульт менен иштейби? Ооба, Пульт менен иштейт. Пол эмне? Бул ламинат. Ламинат да? Мына, караңыздарчы. Ламинат экен. Эми бул бөлмөнүн төрүндө балкон бар экендигин дагы биз сиздерге көрсөтүп коелу. Мына жерге эмерек коюлуп калган, ошон үчүн азырынча ал жакка каттоо убактылуу эле. Бул жактагы жүктөр жыйылыптыр. Тиги дуалдын ички тарабын кафелдеп койгон турбайсызбы? Терезе, темир решеткасы бар экен, обойлор жабыштырылыптыр, потолок дагы жасалыптыр. Анан заманбап лампадан коюлуптур, холодныйдан, жакшы жасаптырсыз. Пол эмне? Жыгач эле экен, Жыгач пол подвалга түшсө болот. Астында подвал барбы? Идиш аяк, консерва, банка бүт ошол жака сактаса болот. Жакшы. Бул жерде көрүп турасыздар, эмеректерди кооз кылып жасап коюптур. Специально ушул жерге заказ бергенсизби? Заказ менен жасалган. Заказ менен жасаткан экен. Көрдүңүздөрбү? Текчелери өтө көп. Сүрөттөн баштап сувенирге чейин бүт ушул жерге коюп койсоңуздар болот. Телевизор дагы өз ордунда турат экен. Бул эмеректерди алып калсак болобу эке? Кандай сүйлөшөбүз? Алып калса болот. Өзүнчө цена кыласызбы же жалпы суммага кошосузбу? Жалпы суммага кошуп эле. Кошуп эле, бул боюнча дагы кайра белгилейбиз. Эми төрдөгү эки жакка кирген эки спальняды көрсөтөлү. Оңдогусу биринчи. Бул бөлмө спальня. Бул да спальня. Же ата-энелердин бөлмөсү, же балдардын уктоочу бөлмөсү. Мына бул дуалга жабыштырылган обойдун гүлү жакшы экен. Чоң гүл. Сразу эле киргенде жаздагыдай аураны түзөт экен, жакшы жарашыптыр. Отопление бар экен. Өзүнүн чугунный батареясы, терезе коюлган, сыртында темир решеткасы бар, занавесканы асыптыр. Кыскасы баары жакшы. Бул бөлмөнүн сол тарабында мындай эмерек дагы коюлуптур, көрүп турасыздар. Бул эмеректи дагы сүйлөшүп алып калсаңыздар болушу мүмкүн. Бөлмөнүн узун туурасын билип алыңыздар. Туурасы 3 метрге жакын, узундугу 7 метр туп туура чыгат. Бул спальня бөлмө. Эшиктер бардыгы окшош. Эки спальнядын ортосунда мына бул жерде кладовка да бар экендигин билип алыңыздар. Идиш аяк, бут кийим, кийим-кече, инструменттер, балдардын оюнчуктары, пылесос бүт баары ушул жерге батып кетет. Жарык, жакшы. Келечекте текче кылып койсоңуздар да болот. Азыр деле текчеси бар экен. Бул азырынча өзүңүздөрдүн спальня бөлмөңүздөр экен, Жаш бала уктап атат го, уйкусун бузбайлы. Жаш баланын уйкусун бузган бул бир шаарды бузган менен барабар. Занавеска көрүп турасыздар. Илиниптир, тагылыптыр. Жанагы жүзүм бакчакта турат терезеси. Ачык түстөгү хайтек гүлдүү обой менен жасалыптыр. Бул жерге болсо люстра илинген, спальня диван бар. Бала мемиреп уктап жатат. Уйкусун бузбайлы. Бул эмерек ретрого, Ретро. Бирок сапаты өтө күчтүү да. Же менимче германский или украинский окшойт. Bunun bir bölügü balkonda turат. Бир бөлүгү балкондо. Буларды деле алып калса болот. Алып калса. Жакшы. Мен белгилеп коеюн. Убагында мындай эмеректер жалаң чоңдордун Исхак Разах сыяктуу аталарыбыздын үйүндө турган. Так, бардыгын көрүп чыктык окшойт менимче, туугандар. Спальня бөлмөлөрдүн полу кандай? Жыгачпы же ламинатпы? Обычный, линолеум, роднойдон. Жакшы. Бул эми 104-чү сериядагы көп кабаттуу үй да, туурабы? 104-чү серия. Жакын жерде Ош облустук балдар клиникалык ооруканасы жайгашкан. Мектеп, бала бакча, маршрут менен троллейбустан маселе жок, такси тыгылып жатат. Андан сырткары ресторан, аптека, кафе, кыскасы баары жакшы. Жанында аркы бетте жанагы KG Group'тун үйүн көрсөттүк. Анын жанында Исхак Разахов атындагы чоң аллея парк бар. Эс алганга да жакшы, ыңгайлуу. Базарга да түз барып келе бересиздер. Кошуналар кандай?
Ошолор аябай жакшы. Жакшыбы? Жакшы. Жакшы. Анда баасын айтыңызчы. Бул батирди канча деп атасыз эми? Баасы şu мебелдер менен кошо 37 000. Мында элди качырбай жакындаштырып эле айтып атасызбы? Жакындаштырып эле. Канча дейсиз? Ошо 37 деп атабыз, эми сүйлөшөбүз ал жагын. $37,000 деп атасыз, анан сүйлөшөбүз, а? $37,000. Кеми болобу андан? Кеми болот. Болот. Так, эми эмеректерди белгилейли. Эгерде сиз $37,000 деп атсаңыз, мынау эмеректериңиз, жумшак диваныңыз, спальный жактан чамчы эмеректер, мынау стенка, бүт баары ошол 37-нин ичинде калабы? Ичинде калат. Холодильник, стиральный машина, аларда калат. Полностью калат. Бүт баары калат. Только көрпө төшөк, кийим кечи алып чыгып кетесиз. Идиш аяк. Ошондой алып чыгып кетебиз. Жакшы вариант экен. Ушул вариант жакшы экен. Көрдүңүздөр, эч нерсе алып келбейсиздер, келесиздер, кеңири жашай бересиздер. Килемдер да калат деп белгилеп жатат. Бул вариант жакшы вариант. Андыктан эртерээк ашыгыңыздар, аракет кылыңыздар, сүйлөшүп көрүңүздөр. Документти такпы? Так. Документтери так. Демек, баары так экен. Мен бул батиреясынын телефон номерун экранга коем, ооз2 жарыялаймын. 0778 44 37 59 0501 28 50 50. Кроссовкини кийейин, жолумду улантайын, кайтайын. Байке, ишиңизге ийгилик, ден соолукта болуңуз. Көрүшкөнчө. Болуптур, рахмат.